Жолдошумдун сунушу үй бүлөмдө сактап калды. Акыркы жылдары бири-бирибизге болгон көз карашыбыз өзгөрдү. Эми айтайын дегеним мурдагыдай жылуу эмес. Баягы түнү менен божурашып жаткан эки түгөй жок. Сөздөрүбүз эбак кыскарып калган. Ооба, жок, макул жана башка. Урушуп кетсек жыргайбыз, анткени сүйлөшпөй бир-эки жума жүрөбүз да. Сүйүүбүз кайдадыр жашынып алгандай. Элдин көзүнчө актёрбуз. Бизде баары жакшы деген жазуусу бар футболка кийбегенибиз эле болбосо, жалган күлкүнү жүзүбүзгө чаптап алганбыз. Бирөө жакшыбы деп сураса, дароо тиги жоопту айтабыз. Үйдө эки башка бөлмөдө телефон чукулуп жатабыз. Мурда комплимент дегенди жаадырат элек. Экөөбүз башка бирөө үчүн эмес, бири-бирибиз үчүн жасанчубуз. Мен ага, ал мага жаккан дуг эсебинет. Көзүбүзгө сулуу болуп көрүнгүбүз келчү. Азыр болсо тизеси чыккан шым, тамак чачыраган кофта, май чач, сүйүүбүз кайдадыр жашынып алгандай. Жомогубуздун аягы эмне болуп бүтөөрү анык болуп калгансыйт. Илгери Ханзада менен Ханайым болуптур. Алар үйлөнүп 3 балалуу болушат экен. Ушундай бактылуу жашап жатканда алардын үйүнө кайдыгерлик деген желмогуз келет. Акырын бекинип алып, үй бүлөсүнө көз сала баштайт. Биринчи жолу Ханзада байкап калып кубалайт, экинчисинде Ханайым кубалайт. Акыры экөө тең кол шилтеп коет. Бир күнү тиги желмогуз экөөнүн сүйүүсүн жеп кетет. Ошентип жомок бүтөт. Ажырашуу. Бул сөздү айтканга эркибиз жетпей жатты, бирок айтыш керек. Мен айтайын деп балдарымды ойлойм. Ал айтайын дейт, балдарыбызды ойлойт. Сүйүүбүз кайдадыр жашынып, эмне чара көрсөң да бекинген жеринен чыкпай олтуруп алгандай өңдөнөт. Ушундай супсак, өңсүз күндөрдүн бир кечинде жолдошум мага "Нури, жүр сүйлөшөлү, мен мындан ары чыдай албай калдым" деди. Төбөдөн ылдый муп-муздак суу төгүп жибергендей болсо да, бир чети көп таң калган жокмун. Анткени бул иштин болоору ушул эле да. Мен да жай баракат эле, макул, жүр ашканага деп ашканага кирдик. Экөөбүз 1 сааттай үн чыкпай отурдук. Айтайын десең тили барбайт, айтпаганга арга жок. Жашоомдо мынчалык суук, мынчалык узак 1 саат жашаган эмесмин. Аягында кайра эле жолдошум сөзүн баштады. Мен бир жол ойлоп таптым, сунушум бар. Ошону 1 ай жасап көрөбүз. Эгер андан кийин да бир нерсе өзгөрбөсө, анда ажырашалы деп анын оозунан сөзүн уурдап сүйлөдүм. Мен да кыйналып кеттим деп, тоңгон көздөрүм менен ашканадагы дубалды карап турдум. Артынан эмне ойлоп таптың деп кайдыгер болуп жөн гана сурап койдум. Жолдошум болсо мага тик карап, кандай реакция көрсөтөрүмө кызыгып тургандай түр менен, мындан ары ар дайым эртең менен жумушка баратканда жана кечинде келгенде кучакташып турабыз. Бир күн дагы калтырбайбыз деп, адаттагысынан бир аз шашылып сүйлөдү. Күйөөмдү карадым. Тамашалашып тургандай түрү жок. Ушунча оңойбу? 1 ай чыдай алам. Болсо болсун, болбосо жок. Ансыз деле жогото турган эч нерсем жок эмеспи? Биринчи жолу ыңгайсыз болдук. Балдарыбыз таң калып карады. Кучакташып, бирок жүзүбүзгө да карабай жумушка жөнөп кеттик. Экинчисинде дагы ыңгайсыз болдук. Балдарыбыз адаттагысындай эмне болуп жатканын түшүнбөй аң-таң болуп жатты. Үчүнчүсүндө болсо жолдошумдун жүрөгүнүн сокконун укканга жетиштим. Ал чачымдан жыттады. Балдарыбыздын жүзүндө үмүт шооласы, бактылуулук күлкүсү пайда болду. 15-чи кучакташуу узакка сүрдү. Балдарыбыз чуркап келип бизди кучактады. Жашоомдун эң унутулгус учурларынан бири болчу ал секундалар. 20-чы кучакташууда жашынган сүйүүбүз бекинген жеринен чыгып, биз аны таптык окшойт. 29-чу кучакташуу. Экөөбүз тең көз жашыбызды кармай албадык. Балдарыбыз балапандай болгон көздөрү менен бизди суктанып карап турушту. Кечир, сүйүү, сага күн сайын кам көргөндө унутуп калыппыз. Кечир, сүйүү, эми кетпе, сени араң таптык. Мындан ары бапестеп бакканга аракет кылабыз. Эки муздак жүрөк жылыды, бири-биринин добушун угуп, мурдагыдан катуу сого баштады. Деле күн сайын кучакташып турабыз. Эй, жашоонун оор кыйышына, турмуштун не деген татаал сынактарына баш ийбей, үй бүлөсүн сактап калган замандын баатырлары. Аллахым кармашкан колуңарды эки дүн айырбасын, бар болуңуздар.